Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Тугандар, ушул видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө подписка басып, анан бөлүшүп койгула. Тугандар, ырымдап. Силерге дагы Алла Таала ушундай кооз жерлерде эс алууга мүмкүнчүлүк берсин. Тугандар, бүгүн биз Туркиядабыз. Туркия 19 апрель. Туркиянын Бурса деген чоң шаарына жакын Gemlik деген жердебиз. Мына тугандар, Gemlik'тин Кумлу деген курорттун шаарчасындабыз. Тугандар, мына кандай сонун, мына Мраморный море, Мрамор деңизи мына. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мына көрүңүздөр, кандай сонун, керемет. Эс алып жүрөбүз. Келгенибизге, Gemlik'e келгенибизге бир 4 күндөн ашып калды. Эми өтө кооз жер экен. Жайындасы бул жерде ички туризм жалаң Түркиянын өздөрүнүн жашоочулары келет экен. Азыр жалаң мындай астма менен ооругандар, астматиктер. Ушулар келип, мына деңиздин боюнда 2 саат, 3 саат, 4 саат күнүнө басып, отуруп, мына ушул деңизден чыккан йод менен дем алышат экен дагы. Аны ошонун эсебинен астмасын айыктырат экен. Анан ушул астма ооруга байланыштуу көптөрү мына жерлерден квартираларды сатып алып, ушул жерде жашашат экен. Эгерде силерде дагы ошол тууган уруктардан астма менен ооругандар болсо, тугандар, ушул жерге көчүрсөңүздөр болот. Эми жашоо, тугандар, Кыргызстандагыдай эле. Ошол бир киши 500 сомго курсагы тоет кенен. Мисалы үчүн бир күндө анан ошондой эле квартплаталар деле бирдей, газ деле бирдей, бардыгы эле окшош. Көп деле мындай кымбат айырмачылыкты мен көрө албадым да. Эмеси климат өтө жакшы экен. Туркияда бар жок өсөт экен да. Бар жок, прям бар жок. Апельсин, мандарин, эмне кааласаңар бардыгы өсүп, бардыгы жетиштүү, каалашыңарча жеп жүрсөңүздөр болот экен. Анан кийин ким балык кармаганды жакшы көрсө, тегиндей лодка сатып алып туруп, эми күнүгө балыкка чыксаңар болот экен да. Күнүгө балыкка чыгып 5 килограмм, 10 килограмм балык кармап, кайра эле мояктагы балык бышырган эмелерге тапшырып коет экен. Ошолор сатып алып туруп, кайра эле элге бышырып бере берет экен. Балыктын бир канча түрлөрү бар экен. Аябай сонун балык. Балык бышырууну колго алып коюштур. Жолго коюп коюптур, укмуш сонун экен. Так, анан мынандай үйлөрдү көп курушат экен. Мен дайым эле айтып жүрөм, урматтуу туугандар, үйлөрдү ушинтип курайлы, өзгөнгө, Нокатка, Кочкорго, Бакай атага, Беловодскийге барды, болду. Жепирейген тамдарды район центринен чыгарыш керек да, уже болду. Всё. Үйлөрдү ушундай кылып куруш керек. Анан кийин тетигиндей асман тиреген 15-20 этаж үйлөрдүн кереги жок. 1, 2, 3, 4, 5 болду. Түү коммерческий. Мына караңыздар кандай кооз үйлөр. Мынандай окшош. Ушундай кылып эле үйлөрдү кура бериш керек. Өзүбүздү кыйнабай эле. Анан жер там саламын, анан тигинтемин деп бир тамды деп 50 жыл өмүрүбүз кетип калып атат да. Анын ордуна деген башка бир эмелерди жасап, мындай жашаш керек да. Туурабы бир тамды деп адамдар ошону 1 этажды 2 этаж кылам деп, 2 этажды мансард кылам деп
Анан кейін оны жасап түкөндөн кейін уже буту колу ооруп времянкадан чыкпай өтүп кетет көп кишилер. Көп кишилер өздөрүнчө эле бир кыйналып эле той кылам деп эле баягы тойго жыйналып эле 5-6 миллион сом тойго сарптайм деп карып арып акырына келгенде ал тойду даже мышыктын день рождениясында эч ким эстебейт даже. Болду, кетти. Убакыт кетти, ден соолук кетти, бир адамдын өмүрү кетти бир тойго деп. Ошого туугандар, акыл менен жашайлы, бири-бирибизге пайдалуу болойлу туугандар. Мындай ушундай үйлөрдү кура турган болсок, кандай сон арзан түшөт. Мисалы үчүн, ушул үйдү мисалыга ашар жолу менен бир фирмага бере турган болсок, 1 квадраты $200 да айланбайт. Мына ушундай зыңкыйган Өзгөндүн центринен, Бакаятанын центринен, Кара Буранын центринен, Кеминдин центринен, же болбосо Нокаттын центринен, Алайдын центринен ушундай трехкомнатный 150 квадрат зыңкыйган квартира $40,000 түшөт. Зато газ бар, канализация бар, ысык суу, көмүрдү өзүбүзчө жакканды токтотуш керек. Баягында жепирейген үйлөрдү жасап алып туруп, анан кийин ар бирибиз быкшытып 10 тоннадан көмүр жагабыз. 10 тонна менен мынандай чоң үй ысыйт. 4 ай ысып берип турат. Мына ошон иштердин баардыгын ойлонуп жасаш керек. Жол жасаш керек көбүнчө. Жол, коммуникация деп коет буну. Канчалык жолдор түз, тегиз, жакшы боло турган болсо, ошончолук карым катнаш жакшы болот. Карым катнаш жакшы болсо, ошончолук адамдардын бири-бирине ортосунда мээр пайда болот. Бири-бирине достук пайда болот. Мусулмандык бир ушундай парзыбызды аткарып, мына ушул аксакалдар, силер мындай ойлонгулачы. Болду балдарым деп. Жалпы райондун аксакалдары көтөрүлүп чыгып, келгиле балдар. Болду, мынандай кылып туруп ар бириң 8 сотиктен жер ээлегенди токтоткула. Мынау айыл жактагы баягындай айдап себүүгө, бакка жараган жерлерге үй бербегиле, участок бербегиле ал жерлерге. Бардык ошол бездельниктердин бардыгын айылда жөн эле мурдун чукуп жаткан канча эркек аялдар бар. Эчтеме жасабайт. Онун көрөктү жок дегенде ошол райондо нары бери басып ошол жерде трамбовка кылганы жакшы ошолордун. Жөн эле айылда байкуш балдарын кыйнап көмүр алдырып, анан ансаз келгенсип дагы шерине перине бирдемелерди өткөрүп районго келе берет. Ошолор районго алып келип коюш керек, ошол чайкананын жанына жата берсин ошол жерде. Мына ушундай үйлөрдү куралы туугандар. Мына көрүңүздөрчү. Мына Ысык көлдүн жээгинде ушундай жетегүз, тоң, түп, каракол, балыкчы, толтура айылдар бар да, Кара шаар бар. Бардыгы бир этаж кылып үйлөрдү куруп алган. Андай кылбагыла туугандар. Ошо 8 сотик жериңерге момундай даңкайган үйдү кургула дагы коммерческийин өзүңөр алып, бир комнатасында өзүңөр жашагыла, калганын болсо саткыла. Ошол акча болот силерге. Ошол силер курган үйлөр канча адамдын пайдасына иштейт. Мына карагыла. Внутренний туризм өнүгөт. Сөзсүз түрдө ушул мен видеомдун астында кызыл кнопканы басып, подписка кылып, анан кийин көргүлө туугандар. Мына карагылачы кандай сон, Мына ушундай городокторду салып туруп, район центрлерине окууларды күчтөш керек, анан кийин балдар акылдуу болуш керек. Окууларды бардыгын орусча сүйлөгөн токтотуш керек. Орус тили бул кулдардын тили болуп калды уже. Орусчаны билсең мигрант болосуң. Орусчаны билсең барып туруп орустардын таягын жейсиң, орусчаны билсең. Көрдүңөр, кече баняда кандай тепкилеп ит акмагын чыгарыптыр байкуштардын.
сакалдарын кырдырып, насыбай чектирип, оозуна салып, насыбай жедирип, мындай көрбөйсүздөрбү эми. Анан биз эмени токтотуш керек. Только английскийге өтүшүбүз керек биз эми. Английский. Түшүнүңөрбү? Бардык телевидение бардыгын кыргызча, анан англисче. Эки тилде гана телевизор көрүш керек. Балдарыбыз эки тилде гана мультфильм көрүш керек. Дүйнө жүзү бул терминдердин тили бул. Английский. Терминология англисче айтылат, бар жогу. Түшүндүңүздөрбү? Эми бардыгы эле эми азыр орусчаны суудай эле сүйлөп калды. Уже орус тил мектептерин барын жаап, ошолордун бардыгын английскийге өткөрүш керек. Англис тилине. Могу жерге келип эле орусча чулдурасаң эч ким түшүнбөйт экен. Орусчаны эч ким билбейт экен. Эч ким тили да келбейт экен орусчага мына Туркияда. Болду. Do you speak English дейт экен. Англисчени билесиңби? Англисчени билбейм десең, онда кыргызча сүйлө дейт экен. Анан кыргызча чулдурап түшүндүрөсүн. Ошого балдарды кичинелигинен английский, азыр мына орусча сүйлөгөндөй англисчени билип алса, балдарыбыз дүйнө жүзүнө чыкса кыйналбайт. Любой жерде английский сүйлөйт. Кытайда деле, Японияда, Кореяда, Эмираттарда, Саудияда, Туркия полный англисче. Туугандарым, көрдүңөрбү мындай үйлөрдү? Район центрине. Райондун центрлерине ушундай үйлөрдү мына. Көлдүн жээгинде ушундай городоктор пайда болуш керек. Көлдүн жээгинде ушундай городоктордон бир жок эле дегенде бир 500 городок пайда болуш керек да ушундай. Полный инфраструктурасы менен, мощный канализациясы менен. Акырында тетиги биздин нажастарыбыз бардыгы куп-курук болуп туруп, брикеттелип туруп, алып барып туруп, анан кийин жердин түбүнө көмүп салыш керек. Ошондойго чейин алып барыш керек да. Канализация күчтүү болсо, ошондо көлгө сийдик акпайт. Азыр жепирейген үйлөрдү курушкандагы, анан туалет казып койгон, туалеттен сырыгып, сийдик агып туруп көлгө түшөт. Боз терини айтып атпайбы? Боз териге барып сууга түшкөндөр почти 70% мачада, сийдикте сууга түшөт деп. Боз тери мына ушул эмеге жакын көп туалет бар жерлер почти эң көп боз териде экен да. Почти 70% мочавинада. Элестетип көрүлү. Силер сууга түшүп атам деп, андайын анча-мынчаңар ичип, жутуп, тегилер рахаттанып, головой таштап, сийдикке түшүп атасыңар да. Канализация жок. Ошон үчүн канализация эң биринчи канализация. Көлгө эмнеге барбайт, билесиңерби? Көлгө барыш үчүн япондор, эмелер барды изилдейт. Кайсы жерде көл таза болсо, ошол жерге түшөт. Япондор барса, көлгө да түшпөйт. Билет, что эмеси, состав мочавины превышает допустимые нормы несколько тысяч раз. Мына. Айтса жаман көрүшөт. Канализация жасаш керек да. Канализация жасап болду. Ошол көлдүн жээгиндеги бардык ятын этажный үйлөрдүн барын сүрдүрүп, тазалап, ошолорго болду. Мына трехкомнатный квартира беребиз сага. Же двухкомнатный квартира беребиз. Же болсо коммерческий беребиз сага. Давай деп туруп, момундай үйлөрдү салыш керек. Мына мисал үчүн коммерческийни алса, бир хотя экинчи этажында алсын, калган үчүнчү этажы ошол курулган үйдүн полный расходун көтөрүп коет. Айтып атам го, $250 жетпейт керек болсо. Алар болсо, мисал үчүн шаарда $4,500 чыгарып сатып атышат. Мейли ошолор $500 кетирсин, бирок чистый прибыли
$4000 болуп атат да. 1 квадраттан. Ошон үчүн застройщиктер бардыгы президентти ороп алышты да, застройщиктер. Бардыгы. Азыр мына ботанический бакты азыр талкалап атышат. Ошол жерге дагы эме башталат. Бир четинен акырын ботанический бакты, тиякты, биякты бар жокту талкалап, ошол жердеги баягы Бишкектин өпкөсү болгон парктар талкаланып атат. Баягындай ветры роз деген бар да. Шамалдын кире турган жолдору бар. Ошол жерлерге, мисалы үчүн, Советскийдин өйдөсүнө ошону чыркыратып эле үй салып таштады. Ошол шамалды тосуп атат. Ошон үчүн шаардын ичи дым, смог болуп атат. Айтсаң жаман көрөт. Ачыкта ачуу сөздөрдү айтсаң жаман көрөт. Мына биздин бийликтин жасай турган иши азыр 4 миллион гектар жерге суу чыгарып бериш керек. Болду. 4 миллион гектар жерге суу чыгарып берип, элди дыйканчылык, багбанчылык менен алек кылыш керек. Болду. Башка маселеси жок. Биздин бийлик, мисалы үчүн, үй курбаш керек. Биздин бийлик, мисалы үчүн, бир гостиница же клубтарды курбаш керек. Элге керек болгондо, нанга тойгондо эл өзү куруп алат. Азыр биздин бийлик башчылардын эң жасай турган иши 4 миллион гектар жерге суу чыгарып бериш керек. Болду. Башка алардын милдети жок. Ошону булар өзүнө максат кылыш керек да. Аны болсо Айыл чарба министрлигине жүктөп коюптур. Айыл чарба министрлигинде чынын айтканда кадрлар жок. Ал проблеманы чече турган адамдар жок ал жерде. Ошол ишти бүтүрүп кете турган адамдар жок. Классификациясы туура келбейт. Алардын эмеси Айыл чарба министрлигинде иштегендердин эмеси эптеп күн өткөрмөй. Бүгүн мисалы үчүн күн өтсө жакшы, эртеңки күнү тынчыраак өтсө ошол жакшы эптеп ошол жерде отуруп, анан ошол министр, зам министр, анан тиги бул департамент айланып эле кайра эле ошол баягы электриктер, сантехниктер, агроном жок ал жерде. Бир дагы агроном жок. Полный бардыгы только эме үчүн бүткөн да, баягындай. Диплом үчүн бүткөн адамдар. Көбүнүкү юрист, мугалим, сугалим. Мына ошол ишенбесеңиздер, мына 40 руарды текшерип көргүлө, ошонун теңинен жарымы юристтер. Алар кантип руар это районное агентство развития сельского хозяйства, да? Руар. Районное управление развития сельского хозяйства. Ошол айыл чарба иштерин эме кылыш керек да. Районное управление аграрного развития деген эми туура таптым. Мына ошолор эч кандай саясат жасай албай эле жөн эле галочка. Ошо бияктан министрлер барып калса, ошолор койпой союп берип, ана мына кылып, ошол 40 000 айлыгына ыраазы болуп жүргөн адамдар да алар. Мына айыл чарба министрлигин толук реформа кылыш керек. Толук. Айыл чарба министрлигин мына азыркы иштеп аткан өзүнчө ийгиликтүү айыл чарба жүргүзгөн адамдардын бардыгын алып барып коюш керек. Коммерсанттарды алып барып койбош керек. Баягы азыр министрликке баягындай азот саткан, же болбосо бир чоң бир мисалы үчүн неменин фирманын баягындай пестицид, гербицидтерин саткан, неме кылган адамдар жолотпош керек. Именно ошол бир мисалы үчүн бир тармакты жетектеп өздөрүнчө бир иш алып барып ошол жерден ийгилик жараткан. Баягындай башка бир мамлекеттердеге баягындай голубой ежевика же пидорас чычырканак деген немелер менен акча алып аткан, ошол неме жасаган ушундай балдар дагы бар. Баягы тапкан акчасы полностью баягы ЛГБТ менен бирге иштеген дагы эме кылгандар бар. Ушундай ягода менен иштеп баягы ийгиликтүү болмуш болгондор бар.
аларды да албаш керек. Действительно мисалы үчүн эмеге күйгөн счетунда 1 сом акчасы жок, бирок ушул тармакты толук түшүнгөн эр азаматтар толтура. Ошолорду алыш керек ишке. Мына туугандар. Айыл чарба өлүп калды. Айыл чарба вообще ноль Кыргызстанда. Айыл чарба даже биз өзүбүз только жүгөрү анан сүт менен камсыз кылып атабыз. Эт менен камсыз кылабыз деп мактанчу элек. Азыр почти 70% эт башка жактан келип атат. Өзүбүздүн этти алганы бизде акча жок. Биздин этибизди башка жактарга сатып, анын ордуна баягындай пластмассовый тооктун этин, буйволдун этин, тигинин бунун жедирип атат бизге. Ошону түшүнгүлө, урматтуу кыргыз элим. Өзүңөр барып эле эт алып жеп атсаңыздар, башка бирөөлөр да ушинтип атат деп ойлобогула. Силер эт алганы, силер касапканага киргенде, ошондо эле жанындагы баягы акарачка саткандан 100 киши алса, касапканага 10 киши эле кирип атат. Түшүндүңөрбү? Айыл чарба 0. Жөнөкөй эле, башканы айтпай эле коеюн. Жөнөкөй эле көчөт жок биздечи. Биздин көчөттөрдүн бардыгы шыпыргыга да жарабайт. Шыпыргыга да жарабайт Кыргызстандын көчөтү. Эч нерсеге жарабайт. Аны айтсаң чычалап чыгышат бардык көчөт жасагандар. Өздөрү билбейт эмне жасап атканын алар деле. Сортуна да жооп бере албайт, атына да жооп бере албайт. Анан кийин ошонун мөмө беришине да жооп бере албайт, бирок көчөт жасап отурушат. Мына ушуну биздин органдар текшерип, мисалы үчүн Нариманда бир киши бар. Өзү 1000 эле көчөт жасайт, бирок 100 000 көчөт Өзбекстандан контрабанда кылып алып чыгып сатат. Андайлар мисалы үчүн түштүктө толтура андайлар. Ошолордун бардыгын бөгөт кое турган бир эме керек да. Закон керек да, мыйзам керек. Кыргызстан наш общий дом деп эле көрүнгөнү кирип эле каалаган товарын сатып кетери, лаборатория коюш керек. Лаборатория коюп, Кыргызстанга кирип аткан бардык эмелерди 1 ай мурун келип полностью пробаларын тапшырып, анализдерин тапшырып, именно ошол келейтабы. Ошол келгенден кийин машинаны ачып туруп, ошол жерден пробный дагы анализ алыш керек. Эгерде ал эмес боло турган болсо, кайра артка кайтарыш керек. Ушундай эмелерди киргизиш керек. Бизде болсо, мына Россияда, башка жактарда срок өтүп кеткен бардык товарларды алып келип туруп Орто Азияга сатышат. Орто Азияда срок өтүп кеткенин бардыгын, бардык шоколаддарды, бардык печеньяларды, бардык шампунь, пампунь, бар жок срок өткөнүн бардыгын перебивать этип туруп, полностью срогун Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда сатышат. Ошону бир текшерген бир инсан жок. Бир ошону мындай ойлонуп, ошого башы жеткен бир жетекчи жок бизде. Ошону токтоп тур, мына эмне болуп атат деп. Айыл чарба министрлиги такыр иштебеш керек да биздин депутаттар үчүн. Биздин депутаттардын 90 депутаттын 90 бизнеси бар. Анан ага чейинки дагы 1000ден ашык баягы элге пайдасы тийбеген, эч качан кыргызга күйбөгөн 1000ден ашык депутат, экс депутаттар бар. Аферистер, мошенниктер, канкорлор, зордуктап мындай насильниктер, педофилдер, ошол биздин мурдагы депутаттар бар. Ошолор бардыгы өздөрүнө бизнес коюп алган. Ошолор өздөрүнө бизнес коюп алып, бирөөсү нан ташыса, бирөөсү май ташыйт, бирөөсү болсо кант ташыйт, бирөөсү болсо батарейка ташыйт, бирөөсү болсо пылесос ташыйт, бирөөсү холодильник. Короче, Кыргызстанда эмне кыбыр эткен, кызарган жердин бардыгын басып алышкандагы алар каалабайт. Өндүрүштү да каалабайт, айыл чарбаны да каалабайт да, өнүгүп кетишин. Себеби дегенде, эгер кыргыздар өзүн тамак аш менен толук камсыз кылып кое турган болсо, алардын бизнеси жүрбөй калат. Ошон үчүн дайыма айыл чарбага никчемный, эч нерсени түшүнбөгөн адамдарды шайлап берип, ошолор системный башкарып келе атышат да. Аны мындай түшүнгөн бир мындай бизде эл аз, эми эл караңгы. Элге айтып. Мына ошон үчүн мына ошол видеону бөлүшүп койгула, эл уксун.
эл уксун, эл укпаса биз о кыйкырганыбыз бештейин. Ошон үчүн карапайым эл түшүнүш керек ушул маселелердин баардыгын. Мына строительствода проблема, жол курууда проблема, градостроительствода проблема, бизде деген суга сууда проблема, бизде деген урук менен көчөттө проблема, бизде деген лаборатория проблема, бизде деген оорулардын жайылышынын эң чоң себеби мына ушул эң чоң себеби 99% себеби бул пестициддер, гербициддер, фунгициддер. Мына биздин балдарыбыз азыр агрочлен, агрохрен, агропиписка, агроредиска деп ачып алышып, ошолор бардыгы айланып келип эле Китайдын пестициддерин корейский, турецкий, российский, германский ар кандай лейблдар менен сатып отурушат ошолор. Просто упаковкасы эле бөлөк, калганы полностью Китай. 100% Китай. Ошолорду текшергени бизде бир эме жок да, орган жок да. Ошону түшүнбөйт да. Түшүнбөйт, өздөрү билбеген тармакка начальник болуп отуруп алышкан. Бокту билбейт. Мындай айтканда. Эч нерсе билбейт. Аны айтсаң чычалап, чыңырып, чичип чыгышат. Азыр мен айткан эмеге дагы азыр түбүнө туугандар толтура эмелер жазат азыр. Фейктер. Ошол депутаттардын фейктери бар. Ошол мен айткан начальниктердин фейктери бар, эмелери бар. Бардыгы резонансный видеода булчу. Муну мисалы үчүн жалпы кыргыз эли отуруп алып, бул видеону отуруп алып туруп немеден биринчи каналдан көрүш керек да. Биринчи каналдан күнүгө 3 маал кое турган болсо, ушул видеону 10 күндөн кийин Кыргызстан өзгөрүп баштайт. 10 күндөн кийин Кыргызстан кадимкидей өзгөрүп баштайт да. Мына азыр магазиндердеги турган продукталардын туугандар даже 10% жарабайт. Употребление пищага жарабайт. Ошолордун бардыгынын ичинде толтура проблемалары бар. Ден соолукка зыяндуу толтура. Бизге вообще жегени болбой турган заттар менен жасалган. Ошол Россиядан, Белоруссиядан, Казакстандан, башка жактардан келип атат. Бирок ошолордун хозяиндери бардыгы бир эле адамдар. 50% китайстер, китайлар жасайт 50%. 50% болсо еврейлер жасайт. Ошол эле конфеттер, мына Рахат, Бабаевский, Кировский, Баян Сулуу, дагы бир 4-5 фирма. Дос ЛТД полностью пальманын майынан жасалган, кыргызды кырган тамак алып келет ошол Дос ЛТД. Порошенконуку жалаң чочконун майынан жасалган эмелерди алып келет. Ошон бардыгы мисалы үчүн мен тойлорго барып отурамын. Чоң эле алым дамлалар ошол конфеттерди, ошол печеньеларды билбей жеп отурушат. Анан кийин акырына келгенде ошолорго бетте дуа берип коюң эми дамла десе, оозун чоюп дуа кылат. Анан жакшы Куранды жакшы билет. Карлык окуган, Алла разы болсун, бирок фан илимдерин, анан фиких илимдерин кошо алып кетиш керек да. Ошолорду мисалы үчүн Куранды эле жаттап, башка нерсеге башы жетпей турган кылып туруп тарбиялагандагы организациялар бар. Алар дагы еврейлердики. Мына ушулардын бардыгын чогултуп келип туруп Кыргызстанды мына акыры жок кылып бере турган программада кетип атабыз. Туугандар, жегендерибиздин бардыгы зыян, уккандарыбыздын бардыгы зыян бизге. Жашаган жерлерибиздин бардыгы зыян бизге, туугандар. Мына смокту атайлап жасап атышат. Дүйнө жүзүндөгү эң биринчи орунга чыгарып аткан ким? Ким биринчи орунга чыгарып аткан? Туугандар, Бишкектеги адамдарды отравление кылып, кадимкидей бизди геноцид кылып атышат. Ушулардын бардыгын түшүнгөн бир адам барбы? Мен түшүнөм деп астына жазып койгулачы. Ушулардын бардыгын угуп бүтүп, түшүнгөнүңөр мен түшүндүм, же мен түшүнгөнмүн, же мен билгенмин деп жазып койгулачы туугандар. Мына 30 мүнөт сүйлөдүм.
Şunu таратасыңар деп ишенемін сілерге, туғандар. Бардыңыздардан Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.